Ала оорусу медицинада витилиго деп айтылат. Дүйнөдө 100 миллиондон ашуун адам дал мына ушул илдетке кабылат. Ушул жана башка альбинизм оорусу жөнүндө бүгүн биз маектешебиз. Саламатсыздарбы? Бул Илим Билим каналы Ден соолук программасы. Аны мен Сейит Амираев алып барам. Ардактуу телекөрүүчүлөр, дал мына ушул тема боюнча эгерде сиздерде кандайдыр бир суроолор жарылса, сөзсүз түрдө WhatsApp аркылуу сурооңуздарды калтырсаңыздар болот. Байланышуу телефондор 0558 87 88 97 номери. Анда студиянын кадырлуу конокторун мен сиздерге тааныштырып өтсөм. Эсенбай Тилеков, Ош областаралык тери венерология борборунун микология бөлүмүнүн башчысы. Жана ошондой эле кийинки коногубуз Венера Ажыкулова, Ош областаралык тери венерология борборунун дарыгери, медицина илимдеринин кандидаты. Жана медицина факультетинин студенттери келип отурат. Саламатсыздарбы? Студиябызга кош келипсиздер. Программабыздын алгачкы бөлүгүндө биз альбинизм оорусу жөнүндө сүйлөшсөк, деги бул кандай оору, эмнеден улам адам баласы бул ооруга кабылат, ушул боюнча айтып берсеңиздер. Альбинизм оорусу бул генетикалык оорулардын бири болуп саналат. Генетика жактан эки рецессивдүү атасынын жана апасынын рецессивдүү гени кошулгандагысында доминанттуу ген болуп аномалдуу генге айланып альбинизм болуп төрөлөт. Альбинизм болуп төрөлгөндө териде, чачта, кирпиктерде, көздүн карегинде меланин деген зат жок болуп төрөлөт. Ак терилүү бала болуп, то есть мындай башкача айтканда альбус деген сөз бул грек тилинен которгондо бул ак түстүү деп билдирет. Бул балдар же адамдар, ошо альбинизмге чалдыккан адамдар, булар көбүнчө ак түстүү болуп, дененин баары ак түскө боелуп, анан күндүн нурунан көбүнчө жабыркайт. Ошондуктан көзү, анан териси күндүн нуруну таасирин көтөрө албайт. Көбүнчө ушул адамдар күнгө чыгуудан мурда күндүн нурунан өзүн сактоо үчүн ар кандай кремдерди сүкөп же очки, көз айнек тагып чыгышы зарыл да. Жакшы, Эсенбай мырза, толуктап кетсеңиз, негизинен адам баласы дал мына ушул ооруга эмнеден улам кабылып калат? Кандайча адам ушул альбинизм оорусу менен төрөлүп калышы мүмкүн? Эми бул альбинизм оорусу менен, бул альбинизм оорусу көбүнчө айтып кетти, адамдарда гана болбостон бул жаныбарларда да кездешет да. Себеби жанагы айтып кеткен меланин пигменти ал жерде жок болуп калат жана клеткаларда. Андан кийин бул оору эми тубаса, берки азыр мындан кийин айтып кетебиз, витилиго оорусу менен ала оорусунун айырмасы тубаса, төрөлгөндө ошондой болуп төрөлөт да. Бул эми көбүнчө эмнеден пайда болгону азырынча окуучулар аркылуу толук аныктала элек. Бирок бул тукум куучулук жана фактор деп коет, наследственный фактор. Ошол аркылуу берилиши мүмкүн. Эгер ата энеси ошо менен ооруса, чоң атасы жана бирөөсүндө ооруса, кийинки ошо баласында небере, чеберелердин бирөөсүндө жанагындай пайда болушу мүмкүн. Жана айтып кеттик, дүйнө жүзү боюнча, статистика боюнча 20 000 адамдын ичинен бир адам ошо альбинизм оорусу менен ооруйт. Статистика боюнча. Жакшы, альбинизмге кабылган бейтап дейли, бул кандайдыр бир териде, кандайдыр бир көйгөйлөр пайда болушу мүмкүнбү? Мисалы, күнгө чыкпай, ошол сиз айткан кеңештерди угуп жүрсө, теринин кандайдыр бир дагы оорулар жаралып калышы мүмкүнбү? Эми чындыгында
бул күндүн нуру ушу альбинизм менен ооругандарга эң зыян болуп саналат. Ошондуктан териси күйүп калышы мүмкүн. Эми күйүп кала турган болсо, териде защитный коргоочу механизм жок болгондуктан териге ар кандай эми раковый кандайдыр бир раковый клеткалардын пайда болушу дагы эми болуп калышы мүмкүн да. Ошондуктан өзүн сактоо үчүн ар кандай өзүн коргоочу заттар менен, кремдер менен өзүн коргош керек. Анын көздүн нуру дагы көздүн острота зрения дейт. Ошо альбинизм менен ооругандардын көздүн көрүүсү дагы төмөн болот көбүнчө. Күндүзү алар күндүн нуруна көп чыга албайт, анан күндүн нуруна тик карай албайт, көзү дагы көрүүсү төмөн болгондуктан, ошондуктан очки кийүүсү зарыл да. Жакшы, биз мисалы дал ушул илдетке кабылгандарды кээде эле көчөдөн кезиктирип калбасак, негизинен көп көрө албайбыз да. Ошондон улам Кыргызстанда бул ооруга кабылгандар азбы деген ойда келет да. Сиздер дарыгер катары кандай айтасыздар? Барабы сиздерге дагы? Эми азыркы жана кошумча айтып кетишим, жана меланин деген пигмент дедик го. Ошол суу адамдарда бизде ал күндүн нурунан сактайт да. Анан альбинизм оорусунда ошо меланин пигменти жок болуп калат дагы. Тери ошо күндүн нуруна өтө сезгич болуп калат. Анан жанагы күндүн нурунун таасири астында териде ар кандай жана айтып кеттик, рак оорулар пайда болушу мүмкүн. Эгер көзүндө боло турган болсо, ар кандай көз ооруларына алып келиши мүмкүн. Анан бул альбинизм оорусу менен жана айтып кеттик, ошо 20 000 адамдын ичинен бирөө учурайт деп. Бирок бул кездешет бар. Бирок эми булар көчөдө, кээ бирлери көчөдө жүрүштөн уялат, бизде жанагындай бар го. Бул баары тиктей берет, анан бул кандай адам деп жанагындай. Анан эми бул жукпайт. Эми бул организм өзү ошондой болуп төрөлгөн. Анан эми булар кээде үйүнөн чыккысы да келбей калышы мүмкүн. Анан кээде чыкса дагы, мисалы үчүн азыр айтып кеттик, күндүн таасири астында алар мындай көзү уялып, көчөдө да жүрүшү кыйын да. Ошон үчүн жанагындай күңүрт очкилер тагып жүрүшөт. Анан терисин көп күнгө дагы жүргөнгө аларга болбойт. Ошон үчүн мен ойлойм, булар көчөгө көп чыга бербейт деп. Мындай чыныгында бул оору менен ооругандар бар. Демек, бул күндүн нурунан организмди коргой албаса, мындай инсандардын териси 100% кызматын аткара албайт экен да. Аткара албайт деп түшүнсөк болот экен. Жакшы, саламатсыздарбы? Күнгө чыкпайт деп айтып калдыңыздар. Күнгө чыкпаса, күндөн алынуучу витаминдерди мындай адамдар кайсыл жактан алат деген суроо калтырыптыр да. Жакшы суроо экен. Күндөн алынуучу витаминдерди булар эми алуусу кыйыныраак. Себеби дегенде териси сезгич, анан кандайдыр бир мындай кыйналууга алып келиши мүмкүн. Ошондуктан күндөн алынуучу витаминдерди булар только витамин аркылуу кабыл алышы мүмкүн. Витаминдүү тамактарды жеп, жана бул жагынан компенсация дегенде ал жактан эме кыла албаса, ошо витаминдүү тамактарды, жана продуктыларды, жанагындай дарыларды колдонуп ана алса болот да. Жакшы. Дал ушул тема боюнча суроо болсо берсеңиздер болот. Кандай суроо бар, урматтуу студенттер? Бул оору кеңири таралган деп өзүбүз айтып кеттик. Мына эми ушул дени сак адамдар менен ушул альбинизм менен ооруган адамдардын өмүрү кандай айырмасы бар? Өмүрү айырмасы деле болбойт. Булар эми бир гана кыйналуусу күчтүүрөөк болбосо, күндүн нуруна мындай кышында жакшы жүрөт. Кышындасы жакшы, кечиндеси күндүн нуру, күн батканда жакшы, өзүнүн өздөрү жакшы эле алып жүрүшөт. Бирок кандайдыр бир жылдын мезгилдеринде кыйналышы мүмкүн да. Бирок айырмасы жок да, соо адамдар менен бул оору менен ооругандар, кадимки берки соо адамдар канча жашаса, бул альбинизм оору менен ооругандар деле ошончо эле жашайт да. Анын эч айырмасы жок да. Жакшы, кийинки суроо. Просто кыйналышы мүмкүн, а так.
Телегөрүүчүдөн кеп саламатсыздарбы? Бул альбинизмге кабылгандар дейт. Турмуш куруп, бала күтсө болобу деген суроо калтырыптыр. Анан ошол эле учурда тукум куубай. Жогоруда айтып өттүңүз, ошентсе да кайталап өтсөңүз. Эми бул оору жана айтып кеттик, тукум куушу мүмкүн да. Албетте бул жерде 100% жанагындай тукум куубайт. Кээ бирде гана тукум куушу мүмкүн жанагындай. Ал бул альбинизм оорусу менен ооругандар үйлөнүп, бири-бири менен үйлөнүп, кадимкидей турмуш курса болот. Анын балдары деле кадимки нормальный эле бала төрөлөт дагы, кадимкидей эле адамдардай эле жашаса боло берет. Барында мындай болбойт да, кээ биринде гана болуп калышы мүмкүн. Генетикалык дегенибизге карата ушул укумдан тукумга өтпөйбү деген суроону калтырган экен да. Эми аны бул жерде эч ким гарантия мындай бере албайт. Толук аныкталган. Толук аныкталган эмес, аны эч ким эме кыла албайт. Теория катарында жүрөт да. Жакшы, анан бул ооруга кабылгандарды кантип дарылайсыздар? Мисалы айтып калдыңыздар да, көздүн көрүүсү дагы начарлап калышы мүмкүн депчи. Мына ушул кабылдоолорду алып келбеш үчүн кантип дарылануу керекпи деген дагы суроо жаралат. Эми бул оору генетикалык жактан кетип бараткан болгондуктан бул жерде дарылоонусу бир гана симптомативдүү эле дарылоосу мүмкүн, бирок основной генетикалык жактан бул ооруну жок кыла албайбыз. Бул аномалдуу көрүнүш да. Ошондуктан бул кандайдыр бир дарылоонун таасирине мындай таасири болбойт да дарылоонун. Ак адам бизге окшоп кийин генетикалык жакка биз эч кандай мындай күчүбүз жок да. Жакшы. Анан мына ушундай төрөлүп, ушул оору менен төрөлүп, бирок билбей күнгө чыгып алган учурларда терилери күйүп кетиши мүмкүн деп айтып калдыңыздар да. Бул учурда сиздер жардам берсеңиздер кайра калыбына келеби? Ооба. Ооба. Териси күйүп, анан кайрадан дарылап, күйгөндөн дарылана турган болсо, ал мурдагы эле калыбына келип, жакшынакай эле болуп жүрүшө берет. Жакшы, кийинки суроо аудиториядан болсун. Ушул болезньде ооруда косметический дефект болот деп атасыздар. Ошону пластикалык хирургия аркылуу да дарыласа болобу? Жок, альбинизмди пластикалык жактан же кандайдыр бир терапиялык жактан бул оору дарылоого жатпайт. Себеби дегенде генетикалык жактан булар уже даяр болуп, уже териси бүт-бүтүн ошо аппак болуп төрөлгөн үчүн буларды эч кандай дарылоого муктаж боло албайт да. Булар биздей эле адам, бир гана териси ак болгону эле болбосо, а так териси бар жогу организм бардыгы сак. Себеби бул жерде жанагы ак болот дедик, альбинизм бүт денеси. Эми бул жерде бардыгын денесин, терисин полный алмаштыра албайбыз да. Анан эми косметический жанагында кээ бир жерлеринде жанагындай ак болуп калса, анда эме кылса, дарыласа болот. Анан кийин эми бунун бүт денесин бардыгын терини алмаштырганга азыр биздин медицина күчү жетпейт деп ойлойм. Мындай учурлар кездешеби, урматтуу дарыгерлер, айтсаңыздар. Мисалы, бетинде ак тактары жок эле, мисалы альбинизмге башка жактарында баруучуларда кездешеби ушундай учурлар? Мисалы, күндөн жашырып жүргөнгө ыңгайлуу дегенде, денесинин кайсы бир бөлүгүндө эле ушундай байкалып, же болбосо толук түрдө чачы, бүт денеси ушул ак болуп калабы, Бул учурда көбүнчө бир гана общий териси агарышы мүмкүн. Анан кээ бирки учурда бир көзү гана ак болуп төрөлүп калышы мүмкүн. Это роговица деп коет, кареги ак болуп калышы мүмкүн. Калган жагында бүт-бүтүн эки түрү бар да. Это роговица кареги агарып төрөлүшү мүмкүн, же общий бар жогу аппак болуп төрөлүшү мүмкүн. Чач аппак болот да алар. Бар жогу кареги общий агарат, же какой-то очаговый болуп турган болсо, бир жерди, тогда только көзү кареги ак болуп төрөлүшү мүмкүн. Жакшы, биз азыр маегибизге бир аздан кийин кайрылып келебиз. Азыр болсо видео материалга көңүл бурсак, менчик медициналык мекемелерди санариптештирүү боюнча атайын конференция өткөн эле. Дал мына ушул конференция жөнүндө кийинки материалдан билсеңиздер болот.
также от имени моих коллег, вот государственного 2019 аймактарды өнүктүрүү жана аны менен катар коомдун күнүмдүк турмушуна жаңы технологияларды киргизүү максатында региондорду өнүктүрүү жана өлкөнү санариптештирүү жылы жарыялангандан тартып бардык мекеме ишканалар, окуу жайлар, мектептер толук интернет менен камсыз болуп, аны менен катар IT секторлорду өнүктүрүүгө багытталган иш-аракеттер башталды. Санариптик негиздерди илгерилетүү башкы багыт. Бүгүнкү күндүн талабы болгондуктан Кыргызстандагы медициналык мекемелер тез арада санариптик программаларды орнотуп, жаңы багытта иш алып барууну көздөшүүдө. Буга ылайык Ош шаарында жеке менчик клиникалардын ассоциациясынын демилгеси Ош кардио медициналык борборун уюштуруусу менен атайын конференция болуп өттү. Чет мамлекеттин, Россиянын, кошуна өлкөлөрдүн тажрыйбасын карап көрүп, санариптештирсек, компьютерге программа киргизип, оңойлотуп, жеңилдетсек, убакыт кагазга жазган убакыттан 5 эсе, 10 эсеге чейин убакыт үнөмдөлөнөт экен. Анан бул колдонуучуларга оңой экен, колдонуп аткан кез. Разработканы өзү өтө кыйын, аны өтө күчтүү кесиптер жана информация IT технология кесипкерлери жасайт. Ал эми колдонуучулар үчүн оңой экен. Иш-чарага 25тен ашуун менчик клиникалардын жетекчилери, саламаттык сактоонун координатору, областтык шаардык ооруканалардын башчылары, бул тармакта иш алып барган программист, айтишниктер катышты. Өнүккөн технологиянын заманында калкка медициналык жардам көрсөтүп, ден соолукту чыңдоодо санариптик программанын орду артыкчылыгы айтылып, кенен түшүнүк берилди. История об истории болезни. У нас основной документ — это история болезни. Основном речь пойдет о нем и связанное с ними. Тегерек столдо бул жаатта кызуу талкуулар жүрүп, аны үчүн ар бир медициналык борбор дыкаттык менен киришип, качан гана толук даяр болгондо гана жаңы иштөө багытына өтүү керектигин да айтышты. Абдан жакшы, абдан пайдалуу, абдан жөнөкөйсүздүргөн жакшынакай нерсе. Бул мен ойлойм Ош чергесинде эле эмес, бүт Кыргызстан боюнча жеке менчик клиникалардын арасында биринчи жолу болуп аткан проект болгондо дагы бүт сфераларды камтыптыр. Жакшы, бул жерде катышкан бүт делегаттардын баарына мен жакты деп ойлойм, өтө керек. Биз азыркы заманбап программада ушу буюрса бардык мамлекеттик ишканалар, ошонун катарында биз жеке ишканалар барыбыз буюрса ушул программанын артынан иштөөгө аракет кылабыз. Бул убакыттар аралыгында мамлекеттик ооруканалар алгачкылардан болуп, санариптик программага өткөн болсо, ал эми азырынча менчик клиникалардын арасында жаңы ыкма менен иштөөгө бет алган Ош кардио медициналык борбору алгачкылардан. Санариптештирүүгө өткөндөн бери аябай жеңил болуп калды. Башта ручная регистрация 10 мүнөт убакыт алса, азыр максимум 1-2 мүнөт кетип атат да регистрацияга. Анан базага пациенттардын данныйлары бир эле жолу киргизилет. Бүт телефон номер, паспорттары менен, документтердин копиялары менен сканировать этип киргизиле турган болуп калды и сүрөттөрү менен. Бул пациент выписка болгондон кийин уже кайра в следующий раз келгенде, кийинки жолу жаткан келгенде уже базадан эле данныйлары бар, базаны ачып туруп эле там госпитализировать этип коебуз. Кызматкерлердин ишин жеңилдеткен, өнүгүүгө шарт түзгөн заманбап санариптик ыкма бейтаптар үчүн да пайдалуу. Мамлекеттик ооруканалардын бардыгы бул системага өтүшкөн. Биринчилерден болуп биз Ошто ушул жеке менчик клиникабызда биринчи жолу бизге киргизилди бул система. Биз үчүн аябай ыңгайлуу, эми башында кыйынчылыктар болду, бир аз түшүнбөгөн. Бирок азыр уже бардыгы өз жолуна түштү деп ойлойм, потому себеби убакыттан үнөмдөө биз үчүн аябай эң негизи убакыт да, дарыгерлер үчүн. Себеби убактыбыз көп болсо, бизге бейтапка көңүл буруу ушунчалык көбүрөөк болот да. Санариптештирүү, электрондук кызматтарга өтүүдө өлкөдө башка мамлекеттен жасалган программалар колдонуп келген болсо, бул жолу Европа өнүктүрүү банкынын колдоосу менен кыргызстандыктар иштеп чыккан программа ишке кирди. Программа работает, у нас сейчас идет техподдержка, и мы сейчас что-то добавляем, что-то изменяем уже по просьбе врачей, то есть уже оттачиваем, скажем так, детали, которые необходимы для ежедневных процессов необходимы. То есть в целом у нас сейчас уже идет именно такая техподдержка, то есть мы на взаимодействии с врачами вместе с ними делаем
усовершенствуем, скажем так, программу для их процессов, для внутренних процессов. Мындай кадамдар жашообузду жеңилдетип, өлкөбүздүн алга жылуусуна салым кошуу менен медициналык туризмдин өнүгүүсүнө жол ачат. Сиздер Ден соолук программасына түз эфирде ортоктош болуп жатасыздар. Ардактуу телекөрүүчүлөр, дал мына ушул тема боюнча эгерде сиздерде кандайдыр бир суроолор жаралса, сөзсүз түрдө байланышка чыксаңыздар болот. Байланыштын телефондору 0508 87 88 97 номери. Биз программанын экинчи бөлүгүндө витилиго оорусу жөнүндө сүйлөшөбүз. Телекөрүүчүдөн суроо келиптир. Саламатсыздарбы? Баламда ала оорусу күндөн күнгө көбөйүп баратат, балам денесинде дейт. Жашы 22 жашта. 21 жашта эмне кылышыбыз керек деген суроо калтырыптыр. Эми бул оорулар ар кандай түрү бар да, витилигонун. Жанагындай бизде айтат, чектелген формасы бар, жанагындай жайылган формасы бар. Бул эми жанагындай клеточный уровеньде деген үчүн, жанагындай клетка деңгээлинде жанагындай эме болот дагы нарушение. Анан эми бул көбөйсө, бул эми 5-6 күндө же 1 айда сакая турган оору эмес да. Аны эми уже врачтарга көрүнүп, жанагындай дагы текшериш керек. Себеби витилиго оорусунда может дагы башка оорулар, организмде башка оорулар болуп калышы мүмкүн. Мисалы үчүн гипофиз, щитовидный калкан бези деп коебуз. Ошолордо надпочечник деп коебуз, жанагындай бездерде дагы жанагындай өзгөрүүлөр болушу мүмкүн. Ошон үчүн толук жанагындай текшерүүлөрдөн өтүш керек да. Анан ошого карап туруп врачтар жанагын жерден өзүлөрүнүн сунуштарды, жанагындай дарыларды жанагы айтышыбыз мүмкүн. Жакшы. Мына ушул ала оорусу чындыгында эле кээде бир дененин бир бөлүгүндө эле пайда болот дагы, кээде жайылып кеткен учур болот да. Кээде көбөйбөй калган учур болот да. Муну медицина кызматкерлери кандай түшүндүрөт, же болбосо кандайдыр бир түрлөрү барбы деген дагы ой келет да. Эми жанагындай пайда болгон кээ бирлерде жанагы ак тактар пайда болот дагы. Ошол боюнча 5 жыл, 10 жыл, 15 жыл бул жерде тура бериши мүмкүн. А кээ бирлердики пайда болуп, тез эле көбөйүп кетиши мүмкүн. Эми аны биз жанагындай токтотуп же жанагындай эме болуп калганга жанагындай кыйыныраак да. Себеби бул айттык го, жана клеточный уровеньде кетип атат да жанагы жердечи. Ошон үчүн жанагы башка дагы сопутствующий оорулар деп коет, ошол ооруларга текшерип, эгер ошолор боло турган болсо, аларды да кошо дарыласа, анда жанагы эмени токтотсо болот да, жайылганын. Демек, бул теринин клеткаларынын бузулуусунан улам пайда болгон оору. Ошо меланин деген пигменттин пайда болбой калышынан пайда болгон оору. Жакшы. Кийинки суроо аудиториядан болсун, кандай сурооңуз бар? Ушул оору менен ооруган кош бойлуу аялдын да кош бойлуу кезинде жаш балага тийгизген таасири боюнча айтып кетсеңиздер. Эми кош бойлуу аялдар деле ооруп калышы мүмкүн бул оору менен. Бирок анын баласы нормальный бала төрөлүшү мүмкүн. Ал сөзсүз ал ооруса, баласын андай витилиго жууп албайт. Эми ал боюнда бар маалда эми көбүнчө кээ бир дарылар боюнда бар мезгилде жанагындай болбойт да, кээ бир дарыларды ичкенге, колдонгонго. Анан эми аны төрөгөндөн кийин врачка көрүнүп, же болбосо жанагы дарыларды алса болот. А так баласы нормально эле төрөлөт да. Дарылоо жөнүндө сүйлөшсөк, далма ушул оорунун дарылоо боюнча телекөрүүчүлөрдөн дагы көптөгөн кызыктуу суроолор келип атат. Дарыласа болобу, кандай дарылоо керек, анан эми башталганда сиздерге кайрылып дарылоо жүргүзсө ошол бойдон калып калабы, же болбосо жоголуп кетеби деген дагы суроолор жаралат. Эми бул оору менен бизге албетте бизге да кайрылышат. Кээ бирлери 5-10 жылдан кайрылгандары бар. Кээ бирлери же пайда болгондо келет. Аны эми кээ бирлери өздөрүнчө ар кандай дарыларды коюп, дарыланып анан молдо кожо дегенде жанагы бакчыларга барышат, эме кылышат. Эми бул жерде медицина, элдик медицинада дагы кээ бир эмелер дарылашы мүмкүн. Эми баардыгын эле жанагындай деп айтыш кыйын. Бирок эми ал жерде кээ бир жерлерде жанагындай 100% жандай кепилдик менен жанагындай деген эмелер реклама берип атышат. Бирок алга барып келгендерди эле көрүп атабыз. Эми аларды карап туруп анан кийин лицензиясы барбы, жанагындай ишеничтүү эмелерби, дарыгерлерби ошол жерден анан дарыланыш керек да. Кээ бирлери жанагындай алдамчыларда жолугуп калып атат, акчасын алып
мынандай сени дарылап берем андамындай деп. Анан эми буну жана айтып кетейин, бул жерден 5-10 күндө, 1 айда сакайып кете турган оору эмес. Буга жана чыдамдуулук менен узак дарылаш керек да. Может 3 ай, может 6 ай, 1 жыл, 2 жыл узакка жанагындай курсу менен дарыланыш керек. Өзүнүн дарылары бар, сүйкөй турган жана дарыларын ичиш керек. Анан жана айтып кеттим, жанагындай кошумча эмедеги ооруларга да текшериш керек. Себеби жана айтып кеттик, витилиго оорусунда ичте курт болсо дагы алар жанагы витилиго оорусу көбөйүшү мүмкүн. Ошон үчүн аларга текшериш керек. Эгер ичте курт боло турган болсо, аны да кошо дарылаш керек. Анан жанагындай гастрит, колит деп коет, ички органдардын оорулары дагы ушул витилиго оорусунун узакка созулушуна же көбөйүшүнө мындай таасирин берет да. Ошон үчүн аларды да кошо баардыгын чогуу дарылаш керек, комплекс. Демек, бүгүнкү күндө сиздерге эгерде бейтаптар кайрыла турган болсо, сөзсүз түрдө дарылайсыздар. Бирок дарылоо мөөнөтү узак убакытка созулат. Кээ бирлер ага эми чыдабай атагандан кийин мындай кылдым, мына жардам бербеди, мындай болду, болбой атат деген эми ага айттым го, узагыраак эме кылыш керек, чыдамдуулук керек да. Дарылоодон сырткары бейтаптар өзүнө кандай кам көрүш керек? Жогоруда альбинизмди айттыңыздар, күнгө чыкпаш керек деп да. Витилиго оорусунда эмне кылыш керек? Ошол боюнча айтып берсеңиз. Эми бул витилиго оорусунда жанагында альбинизм эмеге оорусундай жанагында өтө сезгич анча болбойт. Бул жерде кайра ошол жана күн нурунун таасири астында, эми күндүн таасири астында десе эле кечке эле күнгө жатып алыш кереги жок. Аны да өзүнүн дозасы менен жанагында күндүн нурун пайдаланыш керек. Себеби күндүн нурунун таасири астында жанагы биздин меланин деген айтып кеттик го, жана пигмент. Ошонун таасири астында жанагында териде пайда болот да. Анан эми ошо күндүн нурунун таасири менен сакайып кетпейт, айыгып кетпейт. Аны жанагындай дарылар менен кошо, кээ бир дарылар бар. Мисалы үчүн ошол ала болгон жерге сүртүлөт дагы жана суюктук. Анан ошонун өзүнүн дозасы менен жанагындай күндүн нуруна какташ керек. Болбосо жанагындай ультрафиолет облучение деп коет, жана физ кабинеттерде. Анын да өзүнүн дозасы болот. Канча мүнөт коюш керек, ошону сүйкөгөндөн, ошонун эмени баарын билип туруп анан дарылаш керек. Венера айым, кийинки суроо сизге, саламатсыздарбы? Витамин жетишпестигинен деп көп угабыз дейт. Анан кандай витаминдерди берсек жардам берет? Ошол эле учурда мөмө жемиштерди дагы, кайсы мөмө жемиштерди, кайсы жер жемиштерди сунуштайт элеңиздер деген суроо калтырды да. Эми витилигону көбүнчө витамин группа Б деп коет. Б группасындагы витаминдерди көбүнчө колдонуш керек. Анан биздин организмибизге көптөгөн жетишпеген микроэлементтер болуп калат витилиго оорусунда. Ошол микроэлементтердин ичинен цинк, магний деген микроэлементтер, ошолор дагы убагында колдонуп, анан витилигонун өтө обширный, генерализованный формалары алар дарылоого өтө кыйын берилет. Ошондуктан өтө генерализованный, бар жогуна жайылып кеткен формаларны дарылоо өтө кыйын. Кичинекей очаговый боло турган болсо, алар жакшы результаттарды, эффекттерди көрөбүз лечение дарылоодо. Бирок өз убагында кайрылуу зарыл. Анан дарыгердин бардык айткан консультацияга берилген рекомендацияларын туура колдонуу зарыл да. Жакшы, кийинки суроо аудиториядан. Венера эже, сизге суроо. Бул мындай маалымат бар да, туугандар баш кошушса, ушул витилиго оорусу менен ооруп калышы мүмкүн деген баласы. Ошол маалыматка сиз кандай карайсыз? Оюңуз? Эми тууган, жакын кандуу туугандар баш кошо турган болсо, ал көп эле жерде бир эле витилиго эмес, генетикалык жактан дагы ооруларды ар кандай түрлөрүн алып келиши мүмкүн. Ар кандай аномалдуу көрүнүштөр көп да андай учурда. Ошондуктан бир гана витилиго эмес, витилиго көбүнчө тукум куйт.
бирок мындай жакын туугандык баш кошуу бул көбүнчө генетикалык жактан ооруларды алып келиши мүмкүн да. Витилиго дагы эми если бар болгон болсо ата энесинин бүлөсүндө кандайдыр бир где-то может 3%, 10%ге чейин болуп калышы мүмкүн, бирок обязательно болот деген андай болбойт да. Бул витилиго оорусу менен ооругандар бири менен үйлөнсө эч кандай анын зыяны жок. Кадимкидей эле жашай берет, балдары деле кадимкидей төрөлөт. Бирок эми кээде болуп калышы мүмкүн. Аны эми эч ким эме кыла албайт. Анан эми бизде дерматологияда ошо жакын туугандар бири-бирине үйлөнө турган болсо, тубаса эпидермолиз деген оору бар да. Жанагындай бала төрөлгөндө бир жерге кичине жерин уруп алса, же кичине травма алса, эти сыйрылып түшүп бала ошон инвалид болуп калат да. Бизге себеби ошо менен көбүнчө келишет. Булар эми көбүнчө жакын туугандар бири-бири менен үйлөнгөндөр сурап келгенде жанында тууган болуп чыгышат. Аны эми ал дарылаш кыйын. Просто өмүр бою жанагындай травмадан, жана жыгылгандан же башка жерге уруп алганда терилерин сактанып жүрүш керек. Витилиго андай ооруга кирбейт. Жакшы. Витилиго бул териде агала болуп, бейтапка ыңгайсыздык жаратуудан сырткары дагы кандайдыр бир ыңгайсыздыкты алып келеби? Кандайдыр бир оору жаратышы мүмкүнбү ушул боюнча айтсаңыздар? Мисалы, биз мындай көргөндө бул ооруга кабылгандарды агаласын эле көрөбүз да. Эми бул оорусу витилиго оорусу менен жана айтып кетти, косметический жанагындай кемтик, косметикалык кемтик дейбиз. Просто адамдар көргөндө эле мындай кызыктай болушат да, ал эч качан жукпайт. Анан кийин бул витилиго оорусу менен кадимкидей эле жүрүшөт, башка ооруларга эч кандай ооруларга алып келбейт ал. Просто жанагындай күнгө күйүп, жана эме болгондо кадимки адамга окшоп эле жанагындай күйүк пайда болушу мүмкүн, же башка оору. Витилиго оорусу эч кандай бөлөк башка ооруларга алып келбейт. Бул теринин үстүндө оору, үстүндө пайда болгон. Жакшы, кийинки суроо студенттерден. Азыр агай айта кетти, кээ бирки учурда күнгө чыккан пайдалуу, кээ бирки учурда чыккан зыян дедиңиз да. Ошол кайсыл мезгилде чыгышты сунуштайсыз, жана кайсыл мезгилде чыкпастыктын кыласыз, сунуштайсыз? Так, жанагы айтып кеттим, күндүн нурунда ошо пайдалуу деп. Көбүнчө бизде медицинада жана күндүн нурун пайдалануу саат 11ге чейинкиси жанагындай пайдалуу болот. Анан бизден кийин саат 11ден кийинкиси уже күндүн нуру жана тике тие баштайт дагы өдө чыгарганда, анда уже зыяндуу жанагындай нурлар пайда болот дагы, организмге жанагындай зыян алып келет. Ошон үчүн көбүнчө күндүз саат 11ге чейин, анан кийин саат 3дөн кийинки күндүн нурун пайдаланган пайдалуу болот. 11ден кийин саат 2-3-төргө чейин как раз алыгы төбөдөн тийген алар зыяндуу нурларга кирет да. Жакшы, мына ушул витилиго кээде көбөйүп кетет деп айтып калдыңыздар да. Эгерде бейтап кош көңүл мамиле жасап, сиздерге такыр кайрылбай, өзүнчө эле ушундай жашап келе берсе, эмнеге алып келиши мүмкүн? Бул тери оорусу деп коебуз да мында. Тери оорусун кабылдоосу эмнелерге алып келет? Бул витилиго оорусу менен бизге келгендер бар, анан кайрылбай жүргөндөр да бар, өмүр бою кайрылбай ошо боюнча жүргөндөр да бар. Бул оору эч кандай жанагындай эмеге алып келбейт. Жанагында ошо айтып кеттик го, берки жөнөк кадимки адамдар канча жыл жашаса, бул оору менен ошончо деле жашаса болот да, эч кандай жанагындай просто жанагында адам өзүнүн косметикалык кемтик болот, андай мындай осложнение жанагындай кабылдоолорду бербейт да. Жакшы, саламатсыздарбы? Витилигого дейт соберан деген дары сүйкөп күнгө кактаса болобу деген суроо калтырыптыр да. Бусаберан, псарален, бераксан, бусаберан деген дарылар мурда чыгат эле. Азыр эми бул мурунку поколениедеги дарылардан да, азыр эми аны каяктан таап атышат билбейм. Азыр эми бул препараттар азыр чыкпай деле калды да. Мурда биз колдончубуз. Буну көбүнчө жана териге сүйкөп жанагындай ак тактарга, анан жана ультрафиолет облучение деп коет, физ кабинетке түшүрөт элек. Азыр эми анан кийинки дарылар, поколениеде дарылар чыккан. Мына мисалы үчүн мелогенин плюс деген Кубадан чыга турган дарылар бар. Дагы эме крем, витасан деген крем, дагы башка түрлөрү бар да. Бул эми пусаберан мурда колдонгон дарылардан да. Саламатсыздарбы? Мен 10 жылдан бери витилиго оорусу менен ооруп келем. Балдарым бар дейт. Балдарыма жукпайбы,
кийинки балдарында ушундай төрөлүп калбайбы деген суроону калтырыптыр. Эмне кылсам болот? Дененин ар бир бөлүктөрүндө ушул агарып ушу көбөйүп турат дейт. Өзүндө, балдарында жок дем. Өзүндө, балдарында жок. Балдарында жок болсо, балдарында ал жукпайт, эме кылбайт, кадимки. Эми ал өзүндө болсо, берки балдарына жукпайт, кадимкидей эле жүрө берет. Анан ушул маалыматтарды караганыбызда ушул витилигого кабылгандар, мисалы чет өлкөдөгүлөр ушул терисини бир түскө келтириш үчүн кандайдыр бир кадамдарга да барган учурларын окуп калдым да. Бул канчалык деңгээлде пайдасы бар, же тескерисинче териде кандайдыр бир көйгөйдү жаратып коюшу мүмкүнбү? Эми бул жанагындай чет өлкөдө мисалы үчүн баарыңар өзүңөр билесиңер, жана дүйнөгө белгилүү Майкл Джексон музыкант жанагындай ырчы. Ал деле ушул оору менен жабыркап келген да. Ал эми биринчи пайда болгондо жанагы эме боюнча денесинде ал жерине пайда болгондо ошо жанагы косметикалык жана кремдерди колдонуп, жанагындай терини күрөң түстөгү окшоштуруп коет дагы, ошону колдонуп сценага чыгып жүргөн. Анан кийин бара уже көбөйгөндө анын баягы эмелердин жанагындай жабык эмеге болбой калды, уже жашырууга. Анан кийин уже бар жогуна таркап кеткен да. Анан эми кээ бир эмелер болушу мүмкүн, сырттан жанагындай косметикалык жанагындай күрөң түстөгү жана косметический кремдер. Бирок ал толук айыктыра албайт да ал. Жакшы. Сиздерге рахмат айтабыз. Атайын убакыт бөлүп студияга келип жалпы тиле көрүүчүлөргө жакшы маалыматтарды айтып өттүңүздөр. Ишиңиздерде ийгиликтер болсун. Ушул менен Илим жана Билим телеканалынын ден соолук программасы өз соңуна келип жетти. Аны мен Сейит Амираев алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.